Саламатсыңар балдар. 9 класстын алгебрасы, темабыз жуп жана так функциялар. Силер менен математика мугалими Дайнур эже. Бүгүнкү сабакта жуп жана так функцияларды аныктаганды үйрөнөбүз. Функцияларды жуп жана так экендигин графиктин жардамы менен аныктаганды көрөсүңөр. Жана мисалдарды иштейсиңер. Аныктама. X-тен Y функциясынын аныкталуу областынан алынган ар кандай X сан үчүн минус X саны ал функциянын аныкталуу областында жатса жана Y минус X барабар Y X-га барабардык аткарылса, анда X-тен Y функциясы жуп функция деп аталат. Мисалы, X-тен Y барабар X-тин 4-чү даражасындагы функция берилсе даражалуу, биз аны текшерип көрөбүз. X-тин ордуна минус X-ты ошол аныкталуу областынан алып койсок, анда минус X-тин 4-чү даражасы даражалардын аныктамасы боюнча эгерде терс санды жуп даражага көтөрсөк, анда оң сан келип чыгат. Демек биз берилген функцияны алдык. Кайсы аныктама орундалды? X-га терс санды бергенде функциянын мааниси оң сан болуп келип чыкты. Демек функция жуп функция экендигин көрдүк. Экинчи аныктама. X-тен Y функциясынын аныкталуу областынан алынган ар кандай X сан үчүн минус X саны ал функциянын аныкталуу областында жатса жана минус X-тен Y барабар минус X-тен Y функциясына барабардык аткарылса, анда X-тен Y функциясы так функция деп аталат. Мисалы, X-тен Y барабар X-тин 5-чи даражасындагы функция так дейт. Эмне үчүн? Себеби ушул аныкталуу областынан минус X сан коюп көрөбүз. Минус X-тин 5-чи даражасы даража көрсөткүчү так сан болгондуктан ал терс сан болот. Демек минус X-тин 5-чи даражасын алабыз. Аныктама боюнча барабардык аткарылды. Бизге берилген функция так функция экен. Эми ушул функциялардын графиктерин карап көрөлү. Жуп функциянын графиги дейт, ордината огуна карата симметриялуу болот. Бизге y барабар x квадрат деген функция берилди. Мунун графигин түзгөндү билебиз. Карагыла, бул жерде y огу турат. Эгерде биз ушул y огуна карата бүктөй турган болсок, анда функциянын графиги y огуна карата симметриялуу болот. Алардын эки тармагы дал келишет бири-бирине. Демек, бул жуп функция экен. Y барабар минус x квадрат деген функция жуп функция экен. Биз анын графиги менен эле карап туруп айта алат экенбиз. Экинчи мисалды карап көрөлү. Так функциянын графиги координаталар башталышына карата симметриялуу болот дейт. Мына y барабар x куб деген функциянын графигин карай турган болсок, карагыла, бул координаталар башталышы. Бул жерден a чекитин алсак, координаталар x, y деген. Анда, мына карагыла, ал болсо симметриялуу болот экен, координаталар башталышына карата a1 чекитине. Анын координаталары минус x жана минус y экен. Демек, бул так функциянын графиги болуп эсептелет экен. Жуп жана так функцияларынын мисалдарын карап көрөлү графиктеринин. Y барабар x квадрат минус 1 жана биз y барабар x квадрат деген функциянын графигин караганбыз. Ал эми x квадрат минус 1 деген функциянын графиги дагы y огуна карата симметриялуу экен. Мына симметриялуу ар бир чекиттин көрүп атабыз. Демек, бул дагы жуп функция болуп эсептелет экен. Y барабар модулда x. Бул дагы мынакей y огуна карата
ар бир чекити симметриялуу болгондуктан бул дагы жуп функция. Ал эми y барабар x куб деген функцияны алсак, мынакей координаталар башталышына карата симметриялуу болуп атат чекиттери. Демек, биз бүктөсөк координата башталышына каратанда булдар эки чекит дал келет бири-бирине. Ушундай эле y барабар 1 бөлүнгөн x деген функция дагы координаталар башталышына o чекитине карата симметриялуу экен, мынакей. Эгерде бүктөй турган болсок, бул чекит менен дал келет. Бул жактагы чекит болсо, бул чекит менен дал келет экен. Демек, биз функциянын графиктери, функция графиктик жол менен берилсе деле, биз анын кандай функция экендигин аныктасак болот экен. Эми татаалыраак функциялардын графиктерин карап көрөлү. Мынакей төмөндөгү функция өзү эле көрүнүп турат, мына y огуна карата ар бир чекити бүктөсөк симметриялуу боло тургандыгы. Демек, бул жуп функция деп айта алабыз. Ал эми төмөндөгү функцияны карайлы. Бул функциянын графиги координаталар башталышына карата симметриялуу болуп атат. Бул чекитти алалы дагы x-ка тиешелүү болгон. Анан бул чекитти алалы. Эгерде бул жерден бүктөй турган болсок, анда бул чекиттер дал келип атат. Демек, бул так функциянын графиги болуп эсептелет экен. Балдар, бизде жуп да эмес, так да эмес функциялар да болот экен. Алардын графигин карап көрөлү. Мына y барабар квадраттык тамырда x деген функция жуп функцияга дагы, так функцияга дагы кирбейт экен. Анткени анын графиги координаталар башталышына дагы симметриялуу эмес, y огуна дагы симметриялуу эмес. Үйгө тапшырма. Силердин окуу китебиңердеги 12-13 бетте жуп так функция деген теманы окуп, мисалдарды түшүнүп, функциянын графигин кантип түзөт экенибиз, анан төмөндөгү көнүгүүлөрдү аткаргыла. 20-чы көнүгүү, 21 жана 23-түү. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта